Негизинен грантты колдошубуз керек. Бирок өкмөттүн өкүлү, урматтуу министрлер, муну батыраак дагы ошо өкмөттө кармап отурбашыңыздар керек да. Берем деген бекер акчаны ала албасак, анда билбейм, анда кандай өкмөтбүз, анда башка эмнени алабыз да. Депутаттар туура маселе көтөрүп атат. Андан сырткары мына Талант Абдуллаевич. Мына кыргыз-түрк больницасы курулуп бүттү, туурабы? Ал да бекер акчага курулду, туурабы? Ошонун артында да бир топ маселелер болуп атат. Мен урматтуу депутаттар, комитеттин депутаттары сиздерге сунуш кылат элем. Ошо больницага барып ачык, ошол жерде көрүп, коомчулукка Талант Абдуллаевич, сиздер макул болсоңуздар, Алмаз Акунжанович, барып көрбөйлү, канча акча кетти, канча жумуш орун ачылып атат, канча кандай оборудованиялар келди ошол жерге. Ошону барып көрсөк жакшы болот эле. Андан сырткары мына ГЧ боюнча да эч жумуш болгон жок. Бирок Минздравда эле болду. Мен билишимче 2006 жылы бара перинаталдык центрди куруу боюнча чечим чыккан, туурабы? Талант Абдуллаев. Ал да бекер акчага. Ошол да мына 10 жылдан кийин башталды. Тилекке каршы мага билишимче ошол жерде да баягы бир топ бут тосуулар болуп атат да. Макул болсоңуздар, андан Талант Абдуллаевич барып биздин комитет негизги комитет болгондон кийин бир барып көрбөйлү дейм да. Ошонан жардам берип, ушундай эле маселе болот да. Мына курулган нерсенин бекер акчаны да алып келе албайбыз. Бекер курулган нерсени да көрө албай калып атабыз да. Ошон үчүн коомчулукка так ачык айтышыбыз керек да. Ал жерде министрдин бир топ кызыкчылыгын айтып атат же башка кызыкчылыктар болуп атат. Ал жагынан карашыбыз керек да. Анда урматтуу депутаттар, аталган макулдашуунун долбоорун добушка коем. Ким макул? Каршы жок. Чоң рахмат. Рахмат. Чакырылгандар бара бериңиз.